Питаниясы начар болсо дагы ал организмге влиять этип коюшу мүмкүн. Мен мисалы үчүн жоламанды ушунчалык ак жол экөнү, жоламан эмнегедир кандай десем өтө эле тердеп, өтө эле ушунчалык мындай эме болду да, бушайман болду. Анан мен эми жанында жүрбөгөндөн кийин биз ар кандай деп айтыш кыйын. Бирок мына биздин учурда менде чучук, май, винограддан өйдө, сырдан өйдө, нандан өйдө бүт бар тең чамаданга салып, бүт бар тең өзүм менен алып барчумун. Бирок эми бул ал учурда кандай? Ошон үчүн ар бир спортсмен өзүнө даярдык көрүү маселеси. Тиякта барганда аякта бар деп кой, жок. Аякта күнүмдүк мына өзүнө керектүү нерсе бүт чамаданында болуш керек да. Аларды кандай экенин мен биле албайм. Анан балдарга күнөө коюш, аларга баягы мындай болбойт коюш кыйын. Даярданганда ар бир спорттун түрлөрүнө бирден экиден медик болуш керек, экиден массажист болуш керек. Например, 10 кишиге, 15 кишиге бир массажист жетише албайт. Анан кийин бир психолог болуш керек. Бирок мен балдарды чакырганым, кыздарды чакырганым бул ар бир адам өзүнө психологиялык туруктуулукту өзү жыйнаш керек. Организм билип, анан ошол машыктыруучуларга дагы жардам кылыш керек. Агай минтип атам, агай. Эми ошон үчүн бизде конечно психологдор керек. Бардык адамдардын, бардык спортсмендердин бүт баары тең эле ой жүгүртүүсү бүт баары тең бирдей эмес. Бизгиси бул ушул машыктыруучуну айткандардын бүт баарын тең угуш керек. Мен кичине четтен угуп калып жүрөм, булар көп нерсе мындай минтип атам, тигинтип атам деп баягы көп нерсе кылынбай калышы мүмкүн. Анан мен сурангам бул балдардан деле. Мен эми калп айтпайм, айтып эле аш чуркайт экен балдар депчи. Эми бул чуркоо бул негизги адамдын организмине, мышцаларга, муундарга, муун, кызыл ашык, тизе, жамбаш, белдердин бүт баарын укрепляй, катыта турган, ошолорго жардам бере турган нерсе бул чуркоо. Эми негизи эгерде жанында болсо, конечно, бул жакшы жардамы. Эми биякта бул олимпиадалык комитеттин, анан алардын өзлөрүнүн квоталары бар, тигилер булар, анан кечирээк лицензия алып калышты деп мага кечээ түшүндүрүп айтып беришти. Бирок негизи мына мен тренерим даже олимпиадада выступать этип атканда Москвадан билет алып киргизип туруп анан кийин киргизкенбиз. Сборный командада баягы ошол коллегиядан утверждать эткен, баягы бекитилген 3 тренер бар. Ошол 3 тренер обязательно ошолор карайт. Мени индивидуален даже сборго киргизбей коюшкан, Семендович Иткинди, тиги Феодосияга, анан кийин Подольскийге. Анан ар кандай болот да. Ошон үчүн биз талдай бергенде тренери жок, минтип калды, жок, ал болбойт. Тренер деген ошол курама командага ошол баланы даярдап туруп берип атканда ал билген, что аны ошол профессионалдуу, анан кийин билими бар, ошондой балдардын колуна берип атканы. Анан кийин эми жанында болбой калса, болбой калгандыр, бирок мындан эчтеке кемибеш керек. Мен айтып атам да, мындан биз баягы проблема жасабашыбыз керек. Мисалы үчүн олимпиадага бул ар бир балага бирден тренер болсо, 15 ой категориядан ар бир балага 10 тренер барыш керекпи? Квотадан дагы бара албай атса, мушкердин машыктыруучусу, анда алар бөлөк жактан, тиги жактан эме алып, жолдомону тренерге мурунтадан жазып койсо болмок да. Эгер акча жетпей атса, бизде азыр тиги область бар, туурабы? Анан кийин федерация бар. Илгери мен өзүм барып эле соревнованияга катышып келе берчүмүн. Ошон үчүн проблема кылбайлы. Кудай ошо балдарга ыйман берип, ошо күч кубат берип, психологиялык туруктуулукту берип, ошолорго акыл берсин. Проблема бизде бул жанагы жаш өспүрүмдөр балдар үчүн спорт мектептеринин баары жабылып атпайбы? Кошулуп атат, жабылып атат. Анан эми ушу көбүрөөк региондорго көңүл буруш керек. Биз могуреки подвалда мындан да жаман болчу, бул аябай ремонтто. Подвалдан өстүк да. Анан кийин олимпиаданын туу чокусуна жеттик. Спорттун туу чокусуна жеттик. Анан кичинекей зал болсо дагы ар бир адамдын өзүнөн. Бирок азыркы учурда Кудай буйрса, мынакей
стадиондор салынып атат, залдар салынып атат. Өзүбүздүн балдар, жигиттер, байкуштар мына Ош, Жалал Абад, Талас, көлдөрдө балдар өздөрү инвентарь жөнөтүп атышат. Эми Кудайга шүгүр, азыр жок деп айтпаш керек. Мисалы үчүн ар бир курама команда мүчөлөрү стипендия алып атабы? 75 миңден стипендия алышат. 500 доллардан дагы Олимпийский комитет төлөйт. Анан эмнеге биз жаловать этишибиз керек? Мына бул жерде менде бул инвентардын бүт баарын тең өзүм колум менен жасадым. Эми бир дагы нормальный инвентарь жок. Бир дагы. Бирок ушуну менен мен балдарды машыктырып атам. Эми Кудай буюрса жаңы инвентарлар келип калар. Эгерде алтын штанга алып берип койсо дагы, өзүнүн өзү ынта койбосо, эчтеке чыкпайт.